Аламүдүн бир кичи районунун аймагында ымыркайдын сөөгү табылды. Бул тууралуу Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн маалымат кызматы кабарлады. Баштыктын ичинен баланын сөөгү табылгандыгы тууралуу маалымат милицияга 17 октябрда күндүз түшкөн. Милиция жазык кодексинин 150-беренеси боюнча кылмыш ишин козгоп, сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Экспертиза дайындалып, ымыркайдын энеси изделип жатканы кошумчаланды. Таласта 14 жаштагы баланы сүзүп качып кеткен айдоочу кармалды. Бул тууралуу Талас облустук милициянын басма сөз кызматы кабарлады. 15 октябрда түнкү саат 03:50 чамасында Toyota Windom автоунаасынын айдоочусу Манас районунун Чоңкапка айылында жол жээгинен 14 жаштагы баланы сүзүп качып кеткен. Өспүрүм ошол жерден жан берген. 16 октябрда кылмышка шектүү катары Манас районунун Май айылынын 30 жаштагы жараны кармалган. 18 октябрь күнү Манас райондук соту тарабынан 2 айга камалды. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. 15 октябрда Талас районунда жол кырсыгынан 8 киши наут болду. Кырсык Талас-Тарас Сусамыр жолунун 61-чакырымында Бекмолду айыл өкмөтүнүн Кара Ой айылына жакын жерде түнкү саат 22:30 чамасында болгон. Ушул эле күнү 14 жаштагы өспүрүмдүн сөөгү Манас районунда жол жээгинен табылган. Таласта акыркы 19 күндө жол кырсыгынан 10 адам каза болгон. Жалал Абад облусунун Тогуз-Тороо районундагы ооруканада мамлекет бейтаптарга акысыз берген дары-дармектер сатылып жатканы белгилүү болду. Бул тууралуу Акыйкатчы институтунун аппарат жетекчиси Аскат Азарбеков укук кербени долбоорунун алкагында ооруканага мониторинг жүргүзгөн учурда аныкталган. Анын айтымында сатылган дары-дармектерден сырткары калкты дарылоодо мөөнөтү өтүп кеткен дарылар да колдонулган. Гексикон дарысынын жарактуу мөөнөтү 2021 жылдын январь айына чейин, Сефтриаксон дарысы ушул жылдын июль айына чейин, Сальбутамол дарысы 2021 жылдын октябрь айына чейин, Зонт дарысынын жарамдуу мөөнөтү ушул жылдын август айына чейин деп көрсөтүлгөн. Үстүбүздөгү жылдын октябрь айында дары-дармектердин жана керектелүүчү материалдардын тизмесин текшергенде так ушул мөөнөтү өтүп кеткен дары-дармектер бейтаптарды дарылоодо колдонулганы аныкталган. Бул боюнча актылар түзүлүп, тиешелүү мамлекеттик органдарга кат жөнөттүк, деди Азарбеков. Коронавирус инфекциясына байланыштуу кызыл зонада иштеген медицина кызматкерлери 2 айдан бери айлык ала элек. Дарыгерлердин айлыгын берүү үчүн бюджеттен кошумча каражат бөлүү маселеси бүгүн 19 октябрда Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитетинде каралды. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна 480 миллион, министрликке 100 миллион сом керек экенин билдирди. Бизге каржылоо ачылбай баратып, август-сентябрда кызыл зонада иштегендердин айлыгын бере албай калдык. Азыр ачып берсеңиздер, ушул дем алыштын аягына чейин маянанын бардыгын төлөйбүз, деди министр. Депутат Арсланбек Акбаров айрым аймактарда дарыгерлер июль айынын айлыгын ала албай жатышканын белгиледи. Комитет министр сураган каражатты бөлүп берүүгө макул болду. Коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык ыкчам штабтын маалыматына караганда 19 октябрда ооруну жугузуп алган 2 бейтап каза болду. 93 адамдан коронавирус инфекциясы жаңы аныкталды. Улан Сарбанов экономика жана коммерция министрлигине караштуу финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасы болуп шайланды. Бул тууралуу аталган мекемеден кабарлашты. Сарбанов буга чейин салык консультанттарынын палатасында, аттестациялык комиссияда жана экономика министрлигинин алдындагы эксперттик кеңеште мүчө болгон. Улуттук илимдер академиясында, Борбор Азиядагы эл аралык университетте, Кувейт университетинде жана бир нече банктарда иштеген. Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик кызматын буга чейин Арзбек Кожошов жетектеген. Ал 12-13 октябрда түзүлгөн министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басарлыгына дайындалган. Кыргызстанда 28 ноябрда парламенттик шайлоо өтөт. Аны өткөрүүгө республикалык бюджеттен жалпы 592 миллион 35 миң каражат бөлүнөт. Бул тууралуу президенттик аппараттын стратегиялык өнүктүрүү, экономика жана финансы саясаты бөлүмүнүн башчысы Искандер Гайкулов Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитетинин бүгүнкү жыйынында билдирди. Анын айтымында бүгүнкү күндө каралган 592 миллион сом 36 шайлоо округу боюнча эсептелип чыккан. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, дагы 5 жерде 2 шаарда 3 айылдык кеңеште шайлоо өтүшү керек болчу. Муну дагы бюджеттин акчасын үнөмдөө максатында Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо менен бирге өткөрүүнү пландап жатабыз. Мыйзамдарда шайлоолорду өткөрүүгө уруксат берет. Биз 47 миллион сом каражат үнөмдөп жатабыз, деди Гайкулов. Мындан сырткары ал 2020 жылдын 4 октябрында өтүп, жыйынтыгы жокко чыгарылган шайлоого катышкан партиялардын шайлоо күрөсү кайтарылып берилгендигин кошумчалады.